Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде дагы бир даамдуу тамактардын бири дапанжи болмокчу. Эгер кызык болсо, менен чогуу бирге болуңуздар. Бизге керектүү азыктар 4-5 даана картошка, 2-3 даана кызыл жана жашыл калемпирлер жана албетте пияз керек болот. Бардыгын туурап даярдап алдык. Ошонтой эле тооктун эти, мен бүгүн тооктун сан эттерин алдым. Ал эми жашыл чөптөрдөн сельдерей колдонобуз жана бир аз сарымсак. Тамактын жасалышы жөнөкөй, эң негизгиси туура татымалдарды тандап алыш керек. Мына ушуга окшогон атайын дапанжи үчүн соустар сатылат. Ошондон алсаңыздар болот. Жана кургак түрү дагы бар. Бул жерде керектүү татымалдардын баардык түрлөрү бир баштыкта чогулган. Бунун баарын колдонбойбуз. Албетте азыр өзүбүзгө керектүүсүн бирден экиден тандап алабыз. Кандай татымалдар керек болот, ал туурасында видеонун алдында описанияга жазып коем. Сөзсүз түрдө карап алыңыздар. Мен тааныгандардан бул жерде мандариндин же апельсиндин кабыгы экен, кургатылган имбирь, лавровый лист, корица, ачуу калемпир жана дагы башка керектүү татымалдар. Ошондой эле жаңы имбирден бир аз жана сарымсак колдонобуз. Эми казанга же табага 100 мл өсүмдүк майын куюп, ысытып, атайын дапанжи үчүн алган соустан 1 аш кашык кошобуз. Эгер мындай соусту такыр эле таппасаңыз, анда 2 аш кашык кум шекерди салып, күрөң болгончо кууруп аласыз дагы. Андан кийин тооктун этин салып кууруп баштасак, бул биздин этибизге кыпкызыл өң берип, жана албетте даам берет. Тооктун этин күчтүү отто эки тарабын 2-3 мүнөттөн кызарта кууруп алабыз. Ошондой эле картошканы дагы күчтүү отто 2-3 мүнөт кызарта кууруйбуз. Пиязды дагы бир аз убакыт кууруп алдык. Эми четке жылдырып, майына 1 аш кашык томат пастасын салып кууруйбуз. Андан кийин баардыгын жакшылап аралаштырабыз. Күчтүү отто кууруп жаткандан кийин томат күйүп кетсе, кыйгылдаам берет. Ошондуктан күйүп кетпеш үчүн жарым чыныдай суу куюп койсоңуз болот. Эми атайын татымалдарыбызды салабыз. Аны менен бирге эле сельдерейдин сөңгөктөрүн туурап, ошондой эле имбирь менен сарымсакты дагы кошобуз. Айта кетчү нерсе, мындай татымалдарды кошпосоңуз, сиздин тамагыңыз жөн гана рагу болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан татымалдар сөзсүз түрдө кошулушу керек. Ошондой эле кызыл таттуу калемпир, бир аз кара мурч дагы кошобуз. Жана албетте тузду дагы унутпаңыздар. Жарым аш кашыктай туз кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып, 1-2 мүнөттөй кууруп алабыз. Эми 1 аш кашык соя соусун кошуп, жакшылап аралаштырып, үстүнө сууну куябыз. Сууну эттен жана картошкадан ашырбай, бирдей тегиздикте куюп, кайнап чыккандан кийин отту азайтып, ортоңку отто 30 мүнөттөй кайнатып бышырып алабыз. Ал эми тамагыбыз даяр болгончо азыр камырыбызды жууруп, удон лапшасын бышырып алабыз гарнирге. Ал үчүн бизге 300 граммдай унду элеп алабыз. Ошондой эле 150 граммдай муздак суу, жарым чай кашыктай туз жана 1 жумуртканы салып, баардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Унубузга куюп, андан кийин камырыбызды кадимки эле
мантты 5 бармакка жуургандай эле жууруп алабыз. Камырды жууруп, жакшылап ыйлап алгандан кийин бетин жаап 15 мүнөттөй тыныктырып коебуз. 10 мүнөттөн кийин дагы бир жолу ыйлап койсок, камырыбызды жайганга ыңгайлуу болот. Тамагыбыздагы картошка менен эти бышкандан кийин калемпирлерди салып, бетин жаап, жай отто дагы 4-5 мүнөттөй кайнатып бышырып алсак, калемпирлер өтө эзилбей, кырсылдап, аябагандай даамдуу бойдон калат. Ал эми даяр болгон камырыбызды улам ундап тоголок жаябыз. 5 бармакка жайгандан бир аз калыңыраак кылсак болот. Калыңдыгын 1,5-2 мм кылып. Кесменин туурасын 1 сантиметрден кесип алабыз жана камырды жакшылап ундап алсак, бири-бирине жабышпай, жакшы оңой ажырайт. Ошондой эле казанга кайнаган сууну коюп, алдын ала кайнатып коебуз. Сууна албетте туздап, жарым аш кашыктай туз кошуп, андан кийин кесмелерибизди салып, күчтүү отто 3 мүнөттөй кайнатып, камырыбызды бышырып алабыз. Достор, мына ушинтип биздин даамдуу дапанжаты тамагыбыз дагы даяр болду. Мына ушундай кесме менен берсек болот, же болбосо сууга бышкан күрүч менен берсек дагы аябагандай жеңил болот. Эгер сиз ачуу тамакты жактырсаңыз, анда бул дапанжы тамагы сизге жагат деп ойлойм. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми менин видеом жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.